Эне өткөндө баласы кабырга койгонго чейин, бала өтсө энеси өзү өткөнгө чейин ыйлайт деп жөн жерден айтылбаса керек. Анткени баланы жоготуу эне тарткан эң чоң азаптардын бири. Насиба Темирбаева 45 жашта. Ош шаарына караштуу Чыгыш кичи шаарчасынын Некрасова 2 көчөсүндө бул бир бөлмөлүү батирде 2 баласы менен күн кечирет. Каарманыбыздын айтымында алар баш калкалаган там апасынан калган. Апасы каза болгонуна 32 жыл болсо да, аны карап, оңдоп түзөөгө мүмкүнчүлүк болбогон. Ал эле эмес, үйдүн китеби да эски кожойкесинин атында. Апам шол комбинатта иштеп жүргөн да, жибек комбинатында. Ошодон иштегенде ушул үйлөрдү берген экен. Анан ошодон бери бунун ордеринен өзүмдүн фамилиямды өткөзө албайтам да. Баягы өлгөн апам атында бойдон калган да. Ордерде печаты жок экен. Ошону кылышым керек болуп атат. Өзүмө фамилиямды өткөзөйүн десем, өткөзө албай. Каяка барсам, анага бар, мунага бар, атаңа бар, энеңе бар дешет экен. Акчаң болсо бир тастап түзөт экен. Акчаң жок болсо ошо отурат экен. 10 жылдан бери келип алып, ушуну үйүмө өткөзө албай отурам. Улуу баласы Үсөн уулу Бексултандын Орусияда иштеп жүргөнүнө 3 жылдын жүзү болгон. Бул жыл аралыгында ар кандай жумуштарды аркалап, кафелерде тейлөөчү болуп да иштеген. Ал эми аз убакыттан кийин такси кызматын өтүп, ал жерде да иши оңунан чыкпай, бат-бат эле жол кырсыгына кабылчу болот. Көбөйгөн жол кырсыгы акыры анын өмүрүн алган. Авария болуп, таксине урунду болгон авария болгон багы таксини берген экен. Ошодон таткылык алып кетти, кыскасы ошентип каза болуп келди. Мени бага турган балам эле ошентип ушу үйдү ремонт кылам деп кеткен да. Ошентип каза болуп келди. Жалгыз карындашымды окутам, ороз үкамды окутам деп ошентип жүрчү. Сизди багып алам, ушинтип оорукчан болуп калдыңыз. Сизге башка жолдоштун деле кереги жок, өзүм эле багып алам апа деп жүрчү да. Ошо Москвага кетти, кайсы келин менен кетти билбейм да. Токтоо, мен узатып коеюн, балам колуңдагы нанды алып ал, барып кел, жакшы иштеп кел деп ошондой десем, апа кала бериңчи, мен өзүм эле барып иштеп келем деди. Ояка барып алып, Бактыгүл деген келинди алып жашаптыр. Назя деген досу ошо таап берген экен. Назя деген досу таап берип, урунду болгон машинаны ошо кандай эмнеге берип коюшат, буга жетимге боло берет деди, билбейм. Кыскасы ошо палакатка учурап каза болуп келди. Ошонун кереги жок эле магачы. Мени багып ала турган балам өлүп калды. Чоңдордон жардам сурадым, үйүмдү ремонт кылып бергиле. Өзүмдүн фамилиямды өткөзө албайтам деп, билбейм, жардам береби бербейби. Баласын сагынып, бир көрүүгө зар болгон эне Бексултандын көз жумганына алигиче ишенбей келет. Уулун кайра эле жаркылдап келип калчудай сезген эне нерв оорусуна кабылган. Врачтар $3000 алып келгиле, операция кылган дептир. Анан кийин келиним болуптур деп, мояк бияктан издеп акча таап келели деп келсе, уже погиб деп кылып койтур да, чыгарып койтур. Бул жакта Москвада ошо кыргыздар ошол жакта топтогон мечиттен дагы акчадан топтогон немелер бар экен. Адамдар жардам беришип, сөөктү алып кеткиле деп, эптеп сөөктү алып келишти да, аэропортто самолетко салышыпчы. Анан аэропорттон күтүп алгыла, саат 5-ке келет, таңгамал деди. Ого чейин өлүп калганын мага айтпай, авария болуптур, путу сыныптыр деп, ошентип мени алаксытып отурушту да. Мен жүрөгүм күйүп, баары бир эне сезет экен баланын эмесинчи. Жүрөгүм күйүп, жерге тура албай бир жерде. Жок дегенде дошуну угузуп койгулачы. Апам туулган күнүңүзгө
неме телефон алып алың деп акча салган эле. Ошого телефон алып, нәти 3-4 жолу көрүштүм да балам менен. Акыркы марта ошо не болду апа деди эле, ушун жүрөгүм күйүп эле, башым ооруп, басылбай атат, жүрөгүм сыгылып атат. Сен дошуң ууп коеюнчу, келчи бияка десем, кичине калды, бутума туруп алайын апа деп ошентип калды. Мунун машинасы бар эле, машинасынан сатып бериптир. Ошо карыз болуп калып, сатып бир жерден кутулуштур да карыздан. Ошентип сөөгүн алып келишти да аэропортто. Ошодон бери давление болуп, нервтен ооруп, документ турулайын десем, башым ооруп, эч жака чыга албайм. Каарманыбыздын жолдошу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарын толуктагандыгы үчүн каралашып жардам бере албай келет. Ошон үчүн да балдарына пособие алууга аракет кылган. Жолдошум болсо инвалид. Азыркы учурда иштебейт, башка семьясы бар, ошол жакта жашап жүрөт. Балдарыма пособие ала албайм. Кызым 3-кө чыкты, болду, иштешиң керек деп ошенткен. Анан кийин эки балам менин фамилиямда. Материночка болсо мен кандай иштей алам, ошого да чыгыш керек го. Мен көктал менен ушу бөйрөктөрүм ооруп, иш кыла албай атам. Болгону 2 күн машиназарга чыгам. Семечка майда чүйдөн эч канча түшпөйт экен. Эми мага жардам бериң десем, жок, 3-кө чыккандан кийин иштешиң керек экен, болбойт, бюджетте акча жок деп ошентип коюшту да. Колундагы баласы 7-класста окуйт. Биз барган учурда мектепке баруу убактысы болгонуна байланыштуу кезиге алган жокпуз. Ал эми кенже кызы Айчүрөк 5 жашта. Ар кандай себептерден жана мүмкүнчүлүгүнүн жоктугунан улам бала бакчадан чыгууга мажбур болгон. Апам жасап берди. Мэрияга арыз жазып таштадым эле, ошол звонокту күткүлө деди. Жок дегенде ошо кызымды садикке неме кылып кайра орноштуруп койсо болот эле. Азыр алып барсам садиктегилер 5 000 сурайт. 36 садикте, 36 номердеги садикке апарып, Сапаргүл деген эже орноштуруп берген да. Ошого барып ХБКга неме кылганда воспитательдер жаман карап коюп, урушуп, баламдын башын жарып койгонуна кызымын. Кайра бияка котортуп бериң деп котортуп алгам 36гачы. Котортуп алсам, бияда жүрдү, акчадан кыйналдым. Бир жагы барсын деген эжекеси бар экен. Катты кыйкырып, копол сүйлөйт экен. Кыскасы, кулагым ооруду деп келди. Кулагынан суу агып калыптыр кызым. Кулагым ооруп атат апа, эжекем бакырды деп келди. Анан эмне апаңа айтып барасың урушканымы деп жүрдү. Анан кийин эжекесине 1-2 жолу эскерттим. Барчы, биз өксүкпүз, жакшы кара муну, атасы инвалид дедим. Десем боптур эже деди. Ошол бойдон азыр деле өзү иштен чыгып кеттир. Ошодон кийин бир жак акчадан кыйналдым, чыгарып алдым да. Онун көрө өзүм эле карайм, сага какту сокту кылдырбай деп. Балдарым эч нерседен кем болбосун, өксүбөсүн деп соодага ачкан Насиба Темирбаева товарларды насыяга алып, акчасын сатып болгон соң гана кайтарат. Кээде соода жакшы болбой, кайтара албай калган учурда иши токтоп, ачка калган күндөрү да жок эмес. Ошо эптеп машина базарга 1 күн, 2 күн соода болот, эптеп чыгып балдарга продукт таап келем. Машина базарга эзме курут сатам, семечка, бефкаса, эдиса салабыз. Ачка калган күндөрү деле болот. Өзүм жебесем, ушу 2 балам, 3 балам жесин деп картошка базарда иштеп жүрдүм, балдарым багам деп. Эжемдерден алып келип, ошентип багам да, продуктун алып келем. Жокчулук канчалык кыйнабасын, балдарымдын кыялын орундатууга аракет кылам. Досторунун арасында өзүн кем сезбесин деген каарманыбыздын 13 жаштагы уулу Орозбектин футболчу болсум деген изги тилеги бар экендигин айтат. Ушудагы академияга окусам дейт, онун немеси айлыгын мен акча төлөй аламбы, төлөй албайм билбейм. Академияга спорт боюнча неме окутат экен го, ошого.
окуйм деп жүрөт да. Бирок алым жетпейт аяка окутушкачы. Мына чоң балама ишенчү эле да, акам Россиядан иштеп келсе мени окутат деп жүрчү эле. Мына чоң балам ишеничтүү эле, бизге эң ишенген балабыз эле ушу. Ушул балам өлбөгөндө мага магазин сатып берем деп айтат экен эле. Досторуна ham айткан экен, магазин сатып берем апама деп. Эми ошол магазин сатып алып кичине алаксып чыгып кетпесем, нервтен ооруп, кыжалат болуп, балам эстеп эле алам болуп атам. Бул өлө турган балам эмес эле да. Ишенген, мени бага турган балам ушинтип кандай Москвада өлүп кетет, ишенбейм ушугачы. Мага деле азыр тирикдей сезилип атат. Жол карайм, качан келип калат экен деп эле жол карайм да. Мага үмүт берген уул кызым, башымда чакан эптеп жашоого мүмкүн болгон үйүм бар деген Насибайым жакшылыгын аябаган инсандар көп экендигине ишенерин айтат. Ошо ремонт кылып берсе, кызым садикке неме кылса, эптеп тирилик кылат элем. Давление болуп калдым, башым ооруп, баламан кийин эле. Баланын күйүтү жаман экен. Жалгыз бой эне Насиба Темирбаеванын жашоосуна дем берип, жардам колун сунгуңуз келсе, экран алдындагы жазылып турган номерлорго байланышыңыз.